Бардык документтери так таза болгон, кенен болгон 30 соток кызыл китептүү жер аянтында жайгашкан 4 бөлмөлүү үй жанында сарайы менен шашылыш түрдө сатууга чыкты. Баасы $80.000, сүйлөшүү жолдору бар туугандар. Бул жер кайсыл жерде дегендер үчүн Чүй облусу Сокулук району Чаткөл айылы болуп калат. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Сокулукка жетпей Часпиктин светофорун билесиздер. Часпиктин светофоруна эле түптүз ылдыйды көздөй түшүп келсеңиздер, Чаткөл айылы. Биринчи эмес экинчи повороттон күнчыгышты көздөй Украина көчөсү менен бурулуп киресиздер дагы эле мечиттин жанынан сол тарапка Поштовая көчөсү менен бурулуп туруп, кайра оң тарапка биринчи повороттон эле ушул биз турган көчө, асфальт көчө менен эле түптүз келесиздер. Так дареги ушул Восточная 12 болуп калат экен. Ушул угловойдо жайгашкан жер участкасы туугандар. Үйү толук жашоо шарты менен, анан ичинде сарайында дагы бардык шарттары түзүлгөн. Бир катар сиздерге көрсөтөлү. Бул жерге негизинен мектеп, бала бакча жакын, көчөлөрү дагы кенен экен туугандар. Бул жак тарабынан дагы ушул бир ворота коюлган, анан күнчыгыш тарабынан дагы бир чоң ворота коюлган туугандар. Воротадан киргенде эле бул жерге бир 4-5 унааны кенен токтотсоңуздар болот. Бул жагында контейнери, андан ары бул тарабында сарай жайгашкан. Анан бул жак жагында болсо үйүн астында чакан болгон тапчаны, анан бул тарабында болсо көрдүңүздөр, эже малина бардыгын отургузуп коюптур. Жүрүңүздөр, бир катар четинен көрсөтө берели. Бул жагында 4 бөлмөлүү үйү. Азыр сиздерге сарайларын бир катар көрсөтүп келели, анан кийин үйдүн ичин дагы бир катар кирип көрсөтөбүз. Бул жерде бир долоно бактарагы, анан мындай болгон өзгөчө баягы индийский жаңгак бар экен туугандар. Мындай болуп эле салат экен кадимки жаңгактардай эле. Көрдүңүздөрбү? Ушундай, анан бул жагында эми эт багытынан дагы тоокторду багат экен. Чакан бир 20-30 бөдөнө, 20-30 тоок, анан бул жагында уй, кой, кыскасын айтканда бардыгын карап ушул жерде алектенет экен. Бул жагы болсо чакан болгон өзүңүздөр үчүн жанагы полия да. Помидор, огурцы, картошка, сабиз ушул тарапка эксеңиздер болот. Бул жагы тоок канасы экен. Көрдүңүздөр, тоок канасы. Анан эң жакшы жери туугандар, мынау үй тарап менен сарай тараптын ортосу ушундай забор менен тосулган. Бул сарайга көчө тараптан кирген өзүнчө вороталары коюлуптур. Көрдүңүздөр, Бул жагында болсо жанагы жем майдалай турган дробилкасы бар экен. Аны да бир катар көрүп коюңуздар. Мынакей. Ушул жерде эле жемди майдалап, даярдап туруп, анан малга, койлорго берет экенсиздер да. Анан бул жагында ушул пескаблоктон салынган экен. Үстүнө чөп жыйнайсыздар, сенабал үстү. Мынакей. Бул жактара болсо мындай болуп бир 10 баш букага ылайыкташтырылган сарай экен. Акырлары бардыгы жасалган, ортодогу перегородкалары дагы бардыгы бөлүнүп тур туугандар. Мынакей, бул жагында азыркы учурда бир чоң бука турат экен. Көрдүңүздөр, Алып эми ушул жерде мал чарбачылык менен алектенсеңиздер дагы болот экен. Андан бери бул жагында койлор турат экен, Мынакей. Бул жагында дагы бардык азыркы учурда козулар экен. Анан бул тарабында асты стяжка болгон, акырлары бардыгы жасалган туугандар. Боксидик ага турган каналдары бардыгы бар экен. Көрдүңүздөр. Анан бул жак жагында бир катар көрсөтөлү. Мына. Бул жагына ошол саан уйларды байлап баксаңыздар болот экен да. Анан бул тарабы болсо торпок гана болот экен да. Торпокторду ушул тарапка киргизип коесуздар. Андан ары бул тарабына чыга турган болсок, мынакей. Бул жагында ушундай чөп сактай турган, чакан болгон, сенабалы дагы бар экен. Мунун үстүн дагы бир катар навес кылып койсоңуздар сонун болот. Мынакей. Анан бул тарабында ушундай тоок канасы. Мына тооктор азыркы учурда тоокторду карап жаткан учур экен. Мынакей. Бул жагында деле ушундай. Көрдүңүздөр, Ушундай угловойдо жайгашкан 30 сотук жер аянтында жайгашкан сарайын бир катар көрдүңүздөр. Азыр эми ичин дагы бир катар көрсөтөбүз. Кааласаңыздар, мына жерде пустой бош орундугу турат. Бул жерге бир чоң кылып туруп дагы сарай салсаңыздар болот экен да. Эми алсаңыздар дагы өзүңүздөр бир катар карап көрөсүздөр. Баасын өтө сонун койду. 30 сотук кызыл китептүү жер аянтында жайгашкан. Баасы $80.000, сүйлөшүү жолдору бар. Эс номери экранда турат, чалып байланышып, келип көрүп, жаккан болсо баалашып алсаңыздар болот туугандар. Жакшы жери, анан дагы ошол мектеп, бала бакчага дагы жакын экен. Анан центральный таза суусу дагы бар. Жер астынан скважинадан таза суу дагы чыккан туугандар. Анан мынакей үйүн астында тапчаны көрдүңүздөр, Үстү кенен болуп, навес болгон. Мынакей. Астылары болсо бүт стяжка болгон, бул тарабында тапчаны турат. Эми жазында жайында ушул жерде дагы
чай ичип олтурсаңыздар болот. Анын бул жак тарабынан, күнчүгүш тарабынан дагы бул дарбаза калиткасы коюлган. Өтө сонун, көрдүңүздөр, Эми үйдүн ичине кирели, бир катар. Жүрүңүздөр. Үйдүн ичине киргенде эле бул жери болсо бут чечме жайы болуп калат экен. Бул тарабына ушундай темир брон эшиги коюлган. Киргенде эле бул жерге коридорго асты кафель болгон. Бул тарабында холодильниги, морозильниктери турат, терезелери пластиктен. Анан бул жака туш тарапка түз эле кире турган болсок, бул жак жуунуучу бөлмөсү, раковина күзгүсү, ваннасы, унитазы, аристону бардыгы коюлган. Анан бул жак тарабы болсо, туугандар, ушундай коридор. Бир бөлмө, бул жагында бир бөлмө, бул тарабында да кирме чыкма болгон 2 бөлмөсү бар экен. Бул тарабы болсо ашкана бөлмөсү болот экен. Ашкана эмеректери бардыгы коюлган, газ плитасы бар, чай иче турган столдары, печкасы, раковинасы, суу фильтринен бери бардыгы коюлуптур. Ошонун эле туш тарабы болсо, бул жак тарабы светин күйгүзүп коеюнчу. Бул жак тарабы спальный бөлмөсү болот экен да. Ключат эле жокпу. Таппай калдым. Бул жагы спальный бөлмө экен, андан бери бул жагы кенен болгон зал, туугандар. Зал бөлмөсү көрдүңүздөр, күнчүгүш тарабынан терезеси коюлган. Анан бул жагы болсо чакан болгон бир детский бөлмө болот экен, мынакей. Чакан болгон детский бөлмө. Көрдүңүздөр, Эми ремонттор орто экен. Бир катар келесиздер дагы өзүңүздөргө жаккандай кылып бир косметикалык ремонттон өткөрүп алсаңыздар болот, туугандар. Баасын сонун койду. 30 соток кызыл китептүү жер аянтында жайгашкан ушул сиздер көргөн үй. Ошол жанында сарайы менен шашылыш түрдө $80,000 кеми бар деп сатууга чыкты, туугандар. Эс номери экранга калтырып койдук, чалып байланышып, келип көрүп, жакса баалашып алсаңыздар болот. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып, анан ушул видеону дос, тууган группаларга бөлүшүп коюңуздар.